Ассаламу алейкум достор. Бүгін Россия, Турция, туризм, Қырғызстан бойынша сөйлеспекшіміз сіздермен. Айтып берем азыр эмне болуп атат, кандай болуп атат, кандай мүмкүнчүлүктөр бизге пайда болду. Достор, өзүңүздөр билгендей, Россия Турцияны жаап салды. Турцияны жаап салган эки себеби бар. Мен биринчи себебин айтам. Экинчи себебин эгер сиздер билсеңиздер, комментарий жазыңыздар. Ошондой эле Россия Турцияны жаап салганы биз Кыргызстан үчүн жакшы бир мүмкүнчүлүк. Биздин туризм тармакты кыйла кичине болсо дагы өнүктүргөнгө. Азыр айтып берем. Турцияны жаап салган биринчи себеби Россиянын. Булар Россия өзүнүн ичинде туризм тармакты өнүктүрүү, Россиянын ичинде туризм тармакты өнүктүрүп, мындай айтканда сыртка чыккан акчаны мамлекеттин ичинде алып калганга аракет кылып жатат да. Кандай жолдор менен? Мисалы, азыр Путин айтты, мында туризм тармакты өзүбүздүн мамлекет ичинде өнүктүрүш керек дедиби? Болду. Бул айткан сөзүн ошо бүтүндөй Россия колдойт дагы. Мындай айтканда бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып туруп, средний, малый бизнестер, мындай мисалы кафе, ресторан, даже магазиндерге чейин конкурстар, баягындай розыгрыштар ойнотулуп, даже мотивационный программалар деле ошо мисалы бирөө мектепте жакшы окуган болсо, ошого мына путевка сага, мына бүгүн мына утсаң Сахага барасың, Якутия жака, Бурятияга барасың, мына сен Сочиге барасың, Крымга барасың, Севастопольге барасың. Ушундай сонун жерлерге путевка ойнотуп, булар мамлекеттин ичинен мына өзүнүн туризмин өнүктүрүп атат да булар. Түшүнүңүздөрбү? Бир эле Путиндин сөзү. Бүт мамлекетти сплоченность бир денеге алып келип туруп, бүтүндөй мамлекет аракет кылып ошо айтканын кылып жатат да. Өзүңүздөр билесиздер, туристтерди эки нерсе алып качырат да. Бир бул согуш, эки бул митинг. Биз Кыргызстанда митинг кылып көнүп калганбыз. Анан кече жакында согуш болду, эми ошо мындай болбосун. Кудай буйрса баары жакшы болот. Иншалла. Ошо достор, эми биз кыргыз эли, кыргыз жарандары кандай жардам бере алабыз? Россиядагы бүткүл мекендештер кыргыздар, жердештерибиз, орус директориңер болобу, менеджериңер болобу, кыскасы орус болобу, башкасы болсо дагы Кыргызстанга келгиле деп, Кыргызстан өзүбүздүн мекенибиз боюнча жакшылап тактап, Ысык көл боюнча бүткүл кыскасы Кыргызстандын эң кооз жери боюнча бүткүл маалыматтарды билип туруп, досторуңуздарга айтып бериңиздер. Ошо Россиядагыларгачы. Анан кийин президенттин иштешине жол коелу, президентке жол ачып берели, ал иштей берсин. Президент деле критикалап отура бербей, бийликтичи өзүбүз дагы бир Кыргызстан үчүн жардам берели, Кыргызстан үчүн өзүбүз аракет кылып, салымыбызды кошойлу. Акчалай болбосо дагы, материальный болбосо дагы, ооз менен болсо, моральный болсо дагы, историске бөлүшүп деле, мына репост кылып деле, ошентип деле жардам берсек болот. Ошо достор, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Тынч болуңуз.